познакомились с буквой Ш. Придумайте, ну-ка подумайте, придумайте слова на букву Ш. Кто попробует? Ща. Сколько слогов? 2 слога. Молодцы. Мен бул бала бакчага иштеп калышымдын негизги себеби мен ушундай кыйынчылыктарга миграцияга барганда ушундай кыйынчылыкка дуушар болгомда 2005-жылы ошондо 3-чү балам 2 жаш курагында кокус ошо Москвадан бир туугандарым бар болгондагы ылайыктуу иш чыгып калган. Ошондо баланы Кадамжай шаарына садикке оформить этип, ошакка күйөөм жумушка барганча ташып, ушундай кыйынчылыктар болгондо ошодон улам анан айылга сөзсүз бала бакча керек экен деген ой ошондо келген болчу да. Анан мен 5 ай иштеп келгенмин. Как раз ошол убакта жаңы мектеп курулду да, бул здание бош калды да. Где-то 2 жыл бош туруп калды. Анан ошону садик ачыш керек деп үй бүлө деле сүйлөшөбүз да. Анан инвеститор менен сүйлөшсөк, алар дагы макул болду, бирок эсептеп көрсөк, бул айыл элиге кымбатыраак болуп калат экен да. Анан ойлонуп туруп калсак, ошо мектептин мурдакы директору Авазова Гүлнар эжеке сунуштап калды, анан жумуш жамааттык кылып ачсак, мына зданиябызды деп анан собранияга чакырып калышты. Собранияга келип, анан эл менен сүйлөшүп, кандайдыр бир элдерде ишенбөөчүлүк болду да. Кантип эле ушу эски зданияны бала бакча кылып койсо болот да. А мен өзүм ишенип турам да, себеби көптөн бери ойлонгону уже мен оюмдагы нерсе болуп атпайбы? Аны мен сунуштасам элдер макул болду. Анан бирок өзүң уюштурасың деп шайлап коюшту. Анан мындай садикти жалгыз уюштуруш кыйын экен. Күйөөм жардам берди, балам жардам берди. Себеби арыздарды толтуруп, эл макулбуз деген ар бир үй бүлө кол коюш керек экен да. Анан бүт айылды күнүгө эртең менен жумушка кеткенде чыгып кетебиз, кол койдуруп, элдер менен түшүндүрүштерин жүргүздүк. Анан сразу мебелдерди заказ бердик. Бирок алгач элде айыл өкмөтү боюнча биринчи бала бакча болгондугуна байланыштуу ишенбөөчүлүктөр көп болду да. Здание эски дегендер чыкты. Бизге бала бакчага келген балдардын 50% эле өзү миграцияда жүргөн ата энелердин балдары да. Алар аябай мээримге муктаж болуп келишет да. Бизди кадимкидей эле тарбиячыларды ошо апасын кучактагандай эле 5-10 мүнөт кучактап, жыттап алышат да. 5 жылдан бери өзгөрүүлөр өтө көп болду. Себеби биринчи ачылганда биз көп нерсени кухнядагы мебелдерди мектептен суранып иштеткенбиз. Даже занавескалерди да мектептерин эскилерин эле коздоп, бирдекелерди эметип алып ача бергенбиз да. Лишь бы ушу балдарды кара бериш, балдарды тартыш максат болгон да. Ак Тилек 2 балдар бакчасынын ачылышына ушул айылдагы жаштар жумуштан чет жактарга кетип, балдарын караган кары ата энелери, анан туугандарынын колунда калып, балдар кароосуз калгандыктан ушул балдардын көйгөйүн ойлоп бала бакча ачуу сунуштар түштү. Ошол сунуштардын негизинде жамаат, учкун жамааты, Дарманбай Сыдыков атындагы мектеп жамааты колдоп, ушул күнгө чейин иштеп келе жатам. Тарбиячы Давранова Санам өз демилгеси менен мен ушул миграцияга кеткен ата энелердин көйгөйүн чечкенге жардам берейин деп үй бүлөсү менен кеңешип, ошол жамааттык болгон учурда бизге келип жардам берип, бизден ошол бала бакча болушубузга өз салымын кошкон. Учурда 81 бала камтылган, бирок мынау пандемияга байланыштуу 45 балага уруксат берилип, алгоритм боюнча билим тарбия берип жатабыз. Негизинен ошо картаң миграцияга кеткен балдар камтылган.
анан ушул иштеген ата энелердин балдары.